Урматтуу кыргызстандык мекендештер, урматтуу Баткен шаарынын тургундары. Азыркы тапта дүйнө дүрбөлөңгө түшүп, ушул жугуштуу илдет менен жигердүү күрөшүп жаткан чагы. Биз адегенде бул илдетти олуттуу кабыл алган эмеспиз. Качан гана Кыргызстанда катталганда гана дүрбөлөңгө түшө баштадык. Ошондуктан баарыбыз биргеликте, күч бирдикте, Манас атабыздын осуятында айтылгандай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, айтылган талаптарды аткарып, биз бул кырдаалдан чогуу чыгып кете алабыз. Кыргыз эли далай кыйынчылыктарды баштан өткөргөн. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Өлкө башчыларыбыздын, күч органдарынын талаптарын аткарып, дарыгерлерге ыраазычылык билдирип, биз дагы жардам берели. Мен сиздерге ден соолук каалайм. Саламатта болуңуздар. Жакшы күндөрдө жүз көрүшөлүк. Анан албетте бет кап тагынууну унутпаңыздар. Азыркы кырдаал адамзаттын башына түшкөн оор сыноо болуп турат. Анын ишинен Кыргызстаныбызда четте калган жок. Илдетке каршы күрөшүүдө жарандар бизде жардам беришибиз керек. Биздин эң эле чоң жардамыбыз айтылып жаткан талаптарды туура так аткаруу. Канчалык жугуштуу экенин көрүп билип турабыз. Ошондуктан көчөгө көп чыкпай, үйдө жакындарыңыздын жанында болуу зарыл. Урматтуу мекендештер, урматтуу Баткен шаарыбыздын тургундары. Коронавируска каршы каттуу күрөш жүрүп жаткан мезгилде айрым адамдар көчөдө кенен басып жүргөнүнө капалын. Биз бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизге ден соолук каалап, дарыгерлерге жардам бербейлиби? Жаркын келечек үчүн ушундай кыйын кырдаалдан Кыргызстаныбызды күч бирдикте алып чыгып кетпейлиби? Мен ахалатчандарды абдан сыйлайм. Келиңиздер, баарыбыз жардам берели. Анткени алар кандай гана оор кырдаал болбосун, өз өмүрүн тобокелге салып, күндөп-түндөп иштеп, илдетке каршы жигердүү күрөшүүдө. Биз да карап турбастан жакындарыбызга, туугандарыбызга туура маалымат берип, бет каптагынуусун жана колду тез-тез жууп туруусун эскертүүбүз зарыл. Биз биргебиз.